дагы звонокто чыгарбайм эшикке, кызаңар аштан жаңырдым, сабактардан чарчадыңар. Ушул эжеке акылдуу сөздөрүн кое бербейли деп мени жаман көрүп аткандар бардыр. Жаман көрсөңөр, жаман көрөрсүңөр, баары мен силерди жакшы көрөм. Андай эмесе сабагыбызды баштадык. Кыргызда улуу макал сөз бар да, кызга кыт үйдөн тыюу деген. Бул сөздү баарыбыз эле жакшы билебиз, өзүңүз дагы жакшы түшүнөсүңөр. Кызга кыт үйдөн тыюу дегенде бул негизинен кызга кыт үйдөн тыюу бул кырк үйлүү кыргыз же болбосо бүтүндөй кыргыз журт жалпы кыргыз эли кыргыздын кыздарына тыюу салган укугу бар деген да. Качан укугу бар? Качан силерге тыюу сала алат дейт тараптар. Качан гана силер кыргыздын кыздары чектен чыгып бара жатканда гана, чектен чыгып бара жатканда тартибиңер же болбосо тарбияңар начарлап, чектен чыгып бара жатканда биз силерге тыюу салып акыл насаатыбызды айткан укугубуз бар. Ошондуктан азыр биз силерге акыл насааттарыбызды айтабыз. Бул акыл насаатыбызда кээ бир кыздарга кээ бир сөздөрүбүз жакпай калышы мүмкүн, туура келиши мүмкүн, туура келбей калышы мүмкүн. Ошон үчүн таарымдагыла бизге. Эмне үчүн силер бир гана апаңардын, атаңардын кызысыңар дагы силерге коомчулук, биз кошулуп силерди кошо тарбиялашабыз да, кыздарды. Балдарды эмес, жалаң кыздарды. Себеби дегенде кыздуу болгон ата эне дейт, кыргыз элинин жүзүн тарбиялайт. Силер ар бир кыз, кыргыз кызы, негизи эле ар бир кыз бул кыргыз элинин жүзүсүңөр силер. Себеби дегенде мисалы кандай? Мисалы силер Ташкөлдүн кызысыңар. Келечекте турмушка чыгабыз. Мына эжекеңер дагы айтып кетти, турмушка чыгабыз, өзүбүздүн ордубузду, жайыбызды табабыз, бирөөнүн бүлөсү болобуз. Ташкөлдүн кызысыңар, силер турмушка чыгасыңар, мисалы Каракөлгө. Каракөлгө турмушка чыкканда эгер ал жака турмушка чыгып, силердин мүнөзүңөр, тарбияңар начар кыз болуп кала турган болсо, ал жака Ташкөлгө, Каракөлгө жалпы Ташкөлдүн кыздарын жаман айтып каласыңар. Жалпы, эгер бир эле кыз ошондой жаман чыгып кала турган болсо, а эгерде мисалы силер кыргыз улутунда кыргыз кыздары башка улутка турмушка чыгып кала турган болсоңор, казакка же болбосо орус улутундагыларга турмушка чыгып кала турган болсоң, бир эле кыргыз кызы жаман чыгып кала турган болсо, жалпы Кыргызстандын кызын жаман айтып каласың. Ошон үчүн силер кыргыз элинин, кыргыз журтунун жүзүсүңөр, тарбияңар эң мыкты болушуңар керек. Эгер мындай начар сапаттарыңар башка бирөөлөргө жарыя болуп, жаманаттуу болсоңор, бул ата-энеңерге чоң бир наалатты алып келет да. Мындай иштерден алыс бололу. Эми бул күнкүдөй эле көрүнүш. Биз баардык жерде күлөбүз, сүйлөгөндө күлөбүз, бири-бирибиз менен сүйлөшкөндө, басканда, турганда, башка жактарда жада калса уктап атканда күлөбүз. Эми силерге кызыктуу, тамашалуу суроо. Силер кантип күлөсүңөр дейт. Кана? Кантип күлөсүңөр? Көргөзүңөр келечи? 7-чи класс кантип күлөсүңөр? 7-чи класс кантип күлөсүңөр? Көргөзүңөр келечи? 7-чи класс, 8-чи класс? 8-те кантип күлөсүңөр? 9-тар. Кана 8-тер күлүп, 9-тар, 10-дор кантип күлөсүңөр? 11-лер. Мондай болуп күлөсүңөр? 7-чи класс. Ушундай болуп күлөсүңөр? Силер бар ушундай күлгөндө? Мындай болуп күлгөндө? Мындай болчу? Ким күлөт мындай болуп? Силер күлөсүңөр да? Мен дагы күлөмүн, Мен күлүп аткандарды көрмөй жүрөсүңөр. Күлүп аткандарыбызды бардыгыбыз эле. Демек, бул күнкү боюнча балдар, күнкү боюнча силерге азыр эң кызыктуу маалымат, эң кымбат маалымат, күлкү боюнча адамдын эки сапатын билип алса болот экен да, күлкү менен. Адамдын акылын билип алса болот, анан адебин билип алса болот. Канткенде адам акылдуу, акылсыз экен. Демек, акылын күлгөндө, жакшы сөзгө дагы, жаман сөзгө дагы, мааниси жок сөзгө дагы, бир тарбиялуу, жакшы сөз айтып атса дагы, ошол сөзгө күлө берген адам бул акылсыз да, акылсыз адам. Эгерде ошол сөздү угуп түшүнүп, чындыгында күлкүнчтүү сөз боло турган болсо, ошол акылын билсе болот. Тарбиясын кантип билебиз? Адебин. Элдин асында, элдин баарын каратып коюп, ичке
чорбаларын баарын көтөрүп коюп финалдарга ошол манчалык бул адетсиздикке жатат да. Үнүн катуу чыгарып алып катталактап көргөн. Бул адетсиздикке жатат. Адеттүү адам чекесинен мыйыгы күлүп караны жылмайып коет. Үнүн чыгарып. Демек, бизде кандай кыздар бар? Сизде кандай кыздар бар? Акылдуу, анан адеттүү кыздар бар. Бизде акылсыз, адетсиз кыздар жок бизде. Мына кыздар кайсыл жакта? Кайсыл жак? Кыргызстанда жок мындай кыздар. Көчөдө эмес кыздар. Россияда бар экен мындай кыздар. Дагы Украинада, Америка, Африкада биздин кыздар жалаң гана акылдуу жана адеттүү кыздар, биздин кыргыз кыздары. Кийинки бул сүрөттү көргөндө эске түшөт. Силерде кандай? Бул сүрөттү көргөндө эске түшөт? Жескемпирлер, бул сүрөттөрдү көрүп жескемпирлер деген биз кичинекейибизден эле угуп көрүп чоңойгонбуз да. Чоңойгонбуз жескемпирлер боюнча. Жескемпирлер деген анан кандай болот? Басарбы ушундай жомоктор жескемпирлер? Кандай болот? Жаштары кандай? Жаштары кандай? Турмактары узун дейт. Беттери бүрүшүп калган. Дагы сөгүнүп сүйлөгөн дейт. Сөндүрүп кийингендер, чачтары жайылгандар, турмактары өзү башы боёгондар, турмактары узун. Мына ушулардын баардыгы жескемпирлер да. Биз кичинекейибизде угуп чоңойгонбуз. Муну болсо азыркы замандын жескемпирлери да. Бул азыркы замандын жескемпирлери. Бул карыганда чоңойгондор, карып калганда ушундай эле болот. Бул азыркы замандын жескемпирлери. Чачтары боёгон, чачтарын жайып алган, турмактарын боёп алган, көзү кирпиктерин боёп алган. Мына ушулардын баардыгы азыркы замандын жаш жескемпирлери да. 10 класстар ушундайбы? Бизде ушундай кыздар барбы? Жок. Биздин мектепте мындай кыздар жок, биздин мектепте мындай кыздар жок. Биздин мектепте кыздар баардыгы акылдуу, чачтарын жыйнап жүрөт, чачтарын өрүп жүрүшөт, боёнушпайт, кирпиктерин боебойт, чачтарын тырмактарын боёшпойт, тырмактарын өстүрбөйт, форма менен баардыгы чек-чейип жүрүшөт да, акылдуу кыздар. Бизде мындай кыздар жок. Бул сырткы сулуулук балдар. Силер канчалык боёнсоңор дагы, канчалык жасансаңар дагы сырткы сулуулук бул Кудайдан берилген сулуулук да. Буну берип кайра алат. А силердин ички сулуулугуңарды эч ким ала албайт. Силер ичиңер сулуу болсо, көңүлүңөр, жүрөгүңөр сулуу болсо, силер бардык жерден жарык жана жаркын болуп чыгасыңар. Бардык жерде сулуу болуп турасыңар, жаркырап. Ошон үчүн эч качан сырткы сулуулук эч жерде роль ойнобойт. Ички сулуулугуңар сулуу болсун, жүрөгүңөр сулуу болсун. Адамдын эки орган иштейт экен да. Адамдын ашказаны же болбосо башказаны иштейт экен да. Органдары боюнча карасак. Биринчи башказан деген кайсыл жакта? Биздин башыбызда ашказан тамак жейбиз органыбызда. Демек башказан качан иштейт? Башказан качан иштейт? Ойлонгондо. Дагы жаңы маалымат алганда, китеп окуганда мына балдар. Мына ошол учурларда башказан иштейт. Ал эми ашказан качан иштейт? Тамак жегенде гана иштейт. Азыркы учурда биздин көпчүлүгүбүздүн башказаныбыз эмес, ашказаныбыз иштейт да. Көпчүлүк жерде биздин ашказаныбыз иштейт. Көбүнчөсү байкаймын, кээ бир класстарда ашканада дагы жейт, коридордо дагы жейт, көчөдө дагы жейт. Жада калса кирсек класстын ичинде дагы партада жеп отурган болот да. Булардын ашказандары иштегенде, ашказандары иштегенде. Андан сырткары дагы бир айтып кетчү нерсе силерге. Дагы бир айтып кетчү
нерсе ошол жеген тамагыңды сүрөткө тартып аласың дагы интернеттерге, соцсеттерге бүт киргизесиң. WhatsApp-ыңдын статусуна коесуң, Instagram-га киргизесиң, жада калса TikTok-га да киргизесиң. Ал эмне деген сапат? Ал деген болбойт балды. Ал деген ошол адамдын эң төмөн сапаты. Тамакты сүрөткө тартып туруп статуска койгондук. Ал адам ошол жерде байкал сапатын көргөзүп атат. Ал адамдын только эмне ашказаны гана иштей турганы. Андан көрө силер мактанып бир китепти сүрөткө тартып туруп статуска койгула. Мен бүгүн ушул китепти окудум деп. Кыска тиешелүү нерсе. 7-класстан жогоруларсыңа уже сезимдер ойгона баштайт да. 7-класстардын жогорусуна уже сезимдер ойгона башташат. Бул жерде айтылган кыздар силерден сураныш таза болгулачы дейт. Кээ бир жерде байкалат кыздар эми өзүбүздүн эле кыздарсыңар ашыша сүйлөшө берет. Силердин могу колуңарды ар ким кармай турган назик колуңарды ар бала, бейтаныш бала кармап кете турган кол эмес мына силердин колуңар. Но силердин назик, ичке белгилерди ар бала, бейтаныш бала кармап кете турган, имерип, кучактап кете турган бер эмес бул. Бул кол менен берди эмне үчүн берген силерге? Кимге берген? Силерди никелеп алган өмүрлүк жолдошуңарга гана берген. Өмүрлүк жолдошуңарга гана. Ошон үчүн ар бала менен, ар ошентип жетелешип, же болбосо белиңерди кармап, же болбосо колуңарды карматып жүрбө. Бул эң чоң уят нерсе. Андан кийин силерге ошол бүркүттөргө жолуган десеңер таза болуңар кыздар. Бүркүт балдарга жолуган десеңер таза болуңар. Булганыш жер болсо да чымын конот. Булганыш жерге чымын. Ошол жаман жерде, жагымсыз жерде чымын издеп жүрүп, баары кайсыл жактан болсо да издеп келип туруп конуп кетет да ошол жерге. Ал эми өлүм болгон жерге карга менен кузун конот да. Ал эми бүркүттөр болсо тоонун эң чокусуна, эң бийик жерине барып, таза жерге мөңгүлөп койгон. Бул жерге эмнени салыштырып атат? Ошол эгер силер таза болсоңор, туура жолдо жүрсөңөр, жакшы кыздар болсоңор, силерге сөзсүз түрдө мындай бүркүт жигиттер жолугат. Эгерде ар ким менен жүрө турган болсоңор, өзүңөрдү карабай, көчөнүн кызы болуп жүрө турган болсоңор, мындай чымын менен карга окшогон балдар кайсыл жактан болсо дагы таап келип силерди жок дегенде колуңарды белиңерди кармап кетет. Ошон үчүн таза болууга бүркүт жигиттерге жолугуп. Келечекте өмүрлүк жолдошуңарга ачыла элек окулбаган китептей болуп жолугуңар. Окула элек китептей болуп. Мисалы, кайсы бир чыгарманы окуйсуңар. Мен кайсы бир чыгарманы окуймун дагы, ал чыгарманы сөзсүз түрдө жанындагы бирөөгө айтып берем да. Мугалим беким жолдо калышын айтып берем. Бул чыгарма ушундай да, башы ушинтип башталат, акыры ушинтип жок дегенде бир жерин айтып берем. Силер дагы айтып бересиңер, кайсы бир чыгармаларды окуйсуңарбы? Айтып бересиңер да. Жок дегенде класста мугалим сурайт да, чыгарманы айтып бер, кайтарым байланыштуу деп. А силер азыркы убакытта жүргөн жигитиңер менен, сүйлөшүп аткан балдарыңар менен, ошол менен акырына чейин толук сүйлөшүп, ошолго турмушка чыкпай, башка менен кетип кала турган болсоңор, ал бала силер боюнча башка бирөөгө сөзсүз айтат да. Сөзсүз эркек кишиде болот мындай нерсе, сөзсүз айтат. Эгер ага турмушка чыксаң деле неме айтат ал боюнча дагы. Бул кыздын кийимдериңи кантип кийинип чыгасың, эмне тамак жейсиң, көчөдө эмне кыласың, канчада уктайсың, даже себинген акырыңан бери айтып берет. А мындай эркек кишиден келечекте өмүрлүк жолдошуңар, эркек кишиден силер боюнча эч кандай бир жакшы сөз дагы, жаман сөз дагы укпасын да келечекте. Бул эң начар сапат. Келечекте ошол өмүрлүк жолдошуңарга силер эң кызыктуу, ачыла элек, жакшы китептей болуп, кызыктуу чыгармадай болуп жолугуңар демекчимин да. Жашоо жалаң байлардыкы жана сулуулардыкы эмес. Жашоо бардыгыбызга тегиз берилген балдар. Жашоо бардыгыбызга. Мисалы, бул боюнча айта кетчү нерсе, бир окуя айта кетейин силерге.
бир кыз болуптур. Жарашы кыз экен да, кичинекей кыз экен. Ал кызды аябагандай көп эркелетет экен. Көп эркелетип, менин сулуу кызым, менин Салтынакай кызым, сен дүйнө жүзүндө жок, башкаларга тең эмес эң сулуу кызсың деп көп эркелетет экен. Анан жылдар өтүп ал кыз мектепке барат экен. Мектепке барганда бирок чындыгында ошол кыздын келбетинде бир аз проблемасы бар экен да, маселеси бар экен. Мектепке барса, айланасындагы классташтар, балдары, кыздары басынтып баштайт экен, кемсинте баштайт экен. Сен сулуу эмессиң, сен эчким тоготпойт, Салтынакай эмессиң, сулуу эмессиң деп баардыгы кемсинте баштайт экен. Анан ал кыз үйүнө ыйлап барат экен. Апасына аябагандай катуу ыйлап барып, апа, сиз мени алдап коюпсуз, мен сулуу эмес экенмин, айланамдагы классташтарым мени айтып атат, сулуу эмессиң деп атат деп аябагандай катуу ыйлап туруп, аябагандай катуу таасирленип, ушунчалык көп ыйлаганда жанагы кыздын көзү сокур болуп калат экен. Көп ыйласа ушундай да көзгө зыян берет. Көп ыйлаганда ошентип көзү сокур болуп калат экен. Ошентип окуусуна, мектебине да барбай коюптур, классташтары менен да эч ким менен катташпай коюптур. Жылдар өтүп жанагы кызга донор табылат экен. Донор табылып, кел көзүңдү алмаштырайлы, сага донор табылды деп эптеп көндүрүшөт экен. Бирок чындыгында ал кыз көнбөптүр. Мен көзүмдү алмаштырбайм, мен жүзүмдү көргүм келбейт. Анан эптеп көндүрүшүп, анын көзүн алмаштырышып, анан көзүн ачышып, ал кыз акырын күзгүн астына алып акырын көзүн ачат экен. Жүзүн көргүсү келбей, жүзүн ачса, күзгүнүн астында бир сулуу Салтынакай мурункудан дагы жакшы сулуу кыз туруптур. Жанагы күзгүдөн көргөн, өзүн өзү көргөн кыз өзүнө ишенбей, мен ушундай сулуу белем, мурун эмнеге байкабадым экен, эмнеге сулуу болуп кеттим, ушундай сулуу белем деп таңыркап доктурга суроо берсе, доктор айтат экен, сен күзгүдөн өзүңдү апаңдын көзү менен көрүп атасың. Сен өзүңдү жакындарыңдын, бир туугандарыңдын көзү менен көрүп атасың деп айтат экен. Көрдүңөрбү, силер башка бирөөлөр үчүн, классташтарыңар үчүн, айланаңарда көчөдөгүлөр үчүн сулуу эмес болушуңар мүмкүн. Бирок силер ата-энеңер, бир туугандарыңар, атаңар үчүн, мына биз үчүн эң Салтынакай сулуу, акылдуу, мээримдүү кыздарсыңар да. Балдар, ошон үчүн эч качан өзүңөр дүнөөлөбөгүлө, мен Салтынакай эмесмин, мен эч ким тоготпойт деп, бирок силер баарыбыз үчүн эң жакшы, мээримдүү кыздарсыңар. Эми силерге акыркы суроолорумдан бири, бактылуусуңарбы, кыз болуп жаралганыңардан? Кана, бактылуусуңарбы? Кыз болуп жаралган. Эмне себептен бактылуусуңар? Кана, кантип бактылуусуңар? Кандай? Ата-энеңер жаныңарда кыз болуп жаралып калгансыңар, бактылуусуңар. Эмне себептен? Ата-энебизге беште эшик ачып беребиз. Анткени ата-энебизге бейиштин эшигин ачып беребиз дейт. Балдар, мына эң жакшы жооптордон болду. Демек, мен дагы үй бүлөмдө 3 кызмын. Үчөөбүз тең бактылуубуз, үй бүлөбүз менен ата-энем менен кошо бактылуубуз. Себеби дегенде биз ошол үчөөбүз. Деги эле силер дагы ата-энебиздин бейишибиз да. Ата-энебиздин бейиштик болуусуна себепчибиз биз. Пайгамбарыбыз айткан экен, кимдин үйүндө 3 кыздын болуп, 3 кызга жакшы тарбия берип, ошолорду жакшы жерге узата турган болсо, булар алардын бейиштери дейт. Анан бир кызы барлар таарынып калат экен. Бизче десе болсо, силер дагы бактылуусуңар, силер дагы аны сезишиңер керек. Эгерде ошол бир кыз болсо дагы, 2 кыз болсо, 3 кыз, канча кызыңар болсо дагы, ошонун баардыгын жакшы тарбиялап, жакшы окутуп, жакшы жерге узата турган болсоңор, бул кыздар силердин бейиштик болушуңарга чоң бир себепчи болот. А эгерде ошол бир кыз болсо дагы, 3 кыз, 5 кыз болсо дагы, аны жакшы тарбиялай албай, жашоодон өз ордун тапканга жардам бере албасаңар, бүтүндөй дүйнө жүзүндөгү бүтүндөй кыздарга же болбосо бүтүндөй адамзатына жаман сөздү илештире турган, жаман адаттарды айттыра турган кыздар болсоңар, ал силердин тозогуңар болот дейт. Көрдүңөрбү кыздар?
Силер эмне ата-энеңердин жакын адамдарыңардын бейиштик болушуна чоң бир себепчи экенсиңер балдар. Ошон үчүн сөзсүз түрдө тарбияңар жакшы болуш керек. Сөзсүз түрдө силердин ар бириңер төрөлгөндө үйүңөрдө мына ушундай чоң бир сүйүнүч келген. Балдар, мына айта турган нерсем дайыма тарбиялуу болууга, ыймандуу кыздардан болууга деп айтмакчы болом.